пайгамбарыбыз айткан Нил, Фурат, Жайхун, Сайхун бейиштин дарыялары деген да. 4 дарыяны бейиштин дарыялары дейт. Нил, Фурат, Сайхун, Жайхун. Нил ең uzun дария бул Мисирде. Фурат ушул мына Судан жактан кетет. Анеме мына биздеги Сайхун, Жайхун деп, мына бизде Жайхуну, мына биздин Нарын дарыясы да. Башы Нарын дарыясы, Сырдария кетет. Барып туруп, Өзбекстан келет, Тажикстан келет, Нары алып барып куят. Ең башы алып келсең, мына биздин изиндеп көрсөк, биздин Нарын дарыясы да. Башынан. Буларда эми ондай деген. Бейиштен деп айтып калганы кандай десе, кыяматка жакын аалам бузулганда бул дарыялар бейишке көтөрүлүп кетет экен. Кээ-бирлер бейиштен деген алымдар мындай тафсирин берген. Бейиштен дегени бул дарыяларда барака бар деген. Чекесинде тияк биякта жашагандар көп суу алып, ичип, көптөгөн жемиш, жашоосуна оңоло турганы, маишат деп мына жашоо тиричиликтери жакшы болот деген, ошон үчүн бейиштен деп айткан. Ошо таасирлен. Мени кандай болбосун? Жайхун. Мына биздеги мына Жайхун деп атабыз го, Сайхуну Амурдария деп айтылып кетет. Кээ-бирлер. Экөө ушул биз жакта деп Мавара ан-Нахр деп, мына ол Тажикстан менен Афганистан ортосунда бир дарыя бөлүп турат. Экөөнүн ортосунда. Экөөсү ушу биз жогору жагында да. Бирөөсү азыркы Аралга төгүп турган мурдагысына бир Түркменстан кеткен дарыя. А бирөөсү болсо мына Жайхуну мына бизде мына жерден барып туруп, наркы Ленинабадтан өтүп атпайбы чоң дарыя? Бул дарыя. А онун башы биздики да. Бияктан куюлуп барат. Нарын дарыясы барат, Намангандан кирет, мындайына барып туруп анан ары чыгып кетет.